Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылы башуна айының 30-да республикалық референдумда кабыл алынды. Конституция бір айыл шрифтинде. Қазақстанда өлкө конституциясынын көз адистери үчүн атайын нускасы казак жана орус тилдеринде жарык көрдү. Аны эл аралык талаптарга ылайык иштеп чыгуу үчүн атайын материалдар жана технология колдонулган. Бул жатта Казакстан Бириккен Улуттар уюмунун майыптардын укуктары боюнча конвенциясынын катышуучусу экенин белгилей кетүү керек. Конституциянын бір айыл шрифтинде басылышы өлкөнүн эл аралык милдеттемелерин аткаруу багытында колго алган жакшы иштердин бири. Максаты коомдун укуктук маданиятын калыптандыруу жана жарандардын мыйзам алдында теңдигин сактоо. Басылма мамлекеттик мекемелерге, китепканаларга жана окуу борборлоруна, ошондой эле адистештирилген мектептерге таратылат. Азыр Казакстанда 90 мыңга жуук азамат. Учурда Казакстанда 90 миңге жакын көрүүсү начар жарандар бар. Анын ичинде 4 миңге жакыны балдар. Бул адамдар эми бір айыл шрифти аркылуу Конституциянын мазмуну менен таанышып, өз укуктарын билип элет, ким болбосун аларды коргоо механизмдерин пайдаланып, жашоодо өз максаттарына жетет деген ойдобуз. Аларды коргоо тетиктерин пайдаланып, өмүрдөгү өздөрүнүн максаттарына жетеди деген ойдамыз.